Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышам. Учурда президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров эгер мыйзамдарга өзгөртүүлөр кире турган болсо президенттик шайлоого катышуу ниети бар экенин айтты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Негизи учурдагы баш мыйзамга ылайык президенттин милдетин аткарып жаткан киши шайлоого катыша албайт. Учурда парламент президент менен парламентти шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү үстүндө иштеп жатат. Эгер ошол өзгөртүүлөрдүн негизинде мыйзам уруксат берсе, шайлоого катышам, деди Жапаров Россия 24 телеканалына. Булак аргумент KG. Света Тойгонбаева айтымчы, Кыргызстанды эки оор абал күтүп турат, бул бийлик кайра кетет. Айтымчы Света Тойгонбаева Кыргызстанда дагы эки оор абал күтүп тургандыгын Nazar News маалымат агенттигине билдирди. Кыргызстанда дагы эки чоң өзгөрүү болот. Кыш оор келет, адамдардын жашоосу кыйындайт, кризис каптайт. Кыргызстандан эч кандай каржы көрүнгөн жок. Бул бийлик иштеп кеткенге өтө татаал жол, караңгы болуп турат. Алар бийлик ынтымакта болуп аракет кылбаса өтө кыйын. Оор сыноонун алдында турат. Көп мамлекеттер бул бийликти кабыл албайт. Саясий кадамда чоң жаңылышты кылып койду. Президент 2020-жылдан өтүп кетирсе жакшы болмок. Шашып кетти. Мындан ары алар эскилердин жолуна түшүп, кармоо же камоо менен алек боло берсе, кайрадан ызычуу башталат. Дагы Кыргызстанды эки оор абал күтүп турат. Азыр шайлоо өткөрөбүз деп даярдык башталганы менен бул бийликте тактын учу көрүнгөн жок. Президенттикке кандай адам келет? Президенттикке эч ким ойлобогон жаш бала келет. Ошол мамлекетти оңдойт. Кыргызстанда толкундоо бүттүбү? Жок, албетте. Азыр толкундоо токтогон жок. Дагы толкундоо дагы башталат. Азыркы келген бийликтен үмүт барбы? Жок, булар азыр 3 топко бөлүнүп кеткен. Садыр Жапаровго оор эмес, өтө оор. Мурдагы бийликтин башын жуткандардын баары анын жанына келип алды. Кыскасын айтканда, бийликтен эч кандай жарык көрбөй турамын. Азыр кызматка келген адамдар көп каталарды кетирет. Элдин ишениминен чыгат да, Атамбаевдин тагдыры буларды кайталайт. Ошондуктан булар сак болушу керек. Маалымат булагы Nazar News KG. Элчиликке Алмаз Асанбаев сунушталууда. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкуловду экс-президент Сооронбай Жээнбеков акыркы указы менен ала жатты. Жекшенкуловдун кызматтан алынышын трагедия көрбөшүбүз керек. Себеби дипломатияда өтө дасыккан кадрлар көп. Алардын бири Алмазбек Асанбаев. Ал 20 жылдан ашык Тышкы иштер министрлигинде жана миграция боюнча кызматта эмгектенип келет. Миграция кызматынын жетекчилеринин бири болду. Ошол учурда миграция маселесин ийне жибине чейин иликтеп проблемаларды мыкты өздөштүрдү. Бул тууралуу активдүү мигранттар жана коомдук уюмдун жетекчилери жакшы билишет. Учурда миллиондон ашык мекендештер чет мамлекеттерде эмгек мигранты болуп жүрүшөт. Алардын басымдуу бөлүгү айрым маалыматтарга таянсак 80%га чукулу Россия Федерациясында жүрүшөт. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчиси саясий, социалдык, экономикалык маселелер менен катар негизги милдеттеринин бири кыргыз мигранттарынын ал акыбалынын оң болуусуна көмөк көрсөтүп аракет кылууда. Мына ушундай зор милдетти Кыргызстандын Россиядагы элчиси катары Асанбаев Алмаз мыкты деңгээлде аткара алышына ишенем. Урматтуу Facebook колдонуучулар, сиздер менин сунушумду колдойт деп ишенем. Анткени Россия өңдөнгөн өнөктөш мамлекетте Алмаз Асанбаев сыяктуу жогорку профессионал элчи эмгектениши керек. Кыргызстандын бийлиги Алмаз Асанбаевдин талапкерлигине олуттуу мамиле кылып, дал ушул профессионал инсанды тандайт деп ишеним арталы. Булак аргумент KG. Депутат өлкөнүн тышкы карызынан кутулууга банк эсебин ачууну пландап жатат. Депутат Айнуру Алтыбаева жарандарды акча чогултууга жана өлкөнүн тышкы карызын тактап айтканда Кытайга болгон карызын төлөөгө чакырат. Ал бул тууралуу маалымат жыйынында билдирди. Парламентарий келечек үчүн деп аталган атайын акция уюштурду. Ал топтолгон каражат топтолгон банк эсебин ачууну пландап жатат. Айнур Алтынбаева бул демилге өзүнө таандык экендигин, келип түшкөн каражаттарды көзөмөлдөө үчүн элдик кеңеш байкоочулар тобу түзүлөөрүн баса белгиледи. Депутат өзү айлык маянасын 25.500 сом которууга даяр. Бул бийликтин тышкы карызды жөнөкөй жарандардын эсебинен төлөө боюнча биринчи аракет эмес. 2018
2018-жылы Мухаммедкалый Абылгазыев баштаган өкмөт мамлекетке жардам берүүнү каалагандардан каражат топтоо үчүн атайын эсеп ачкан. Андан кийин көпчүлүк жарандар мамлекеттик карызды коррупционерлердин мүлкү менен төлөөнү сунушташты. Белгилей кетсек, октябрь айынын башында Москва мамлекеттик университетинин маалыматтык аналитикалык борборунда финансылык туңгуюктун босогосунда Кыргызстан карыздарды кечүүнү суранат деген макала жарыяланып, андал республика көп жылдардан бери дефолттун босогосунда турат. Буга сырттан келген накталай акчанын жардамы менен гана жол бербөөгө болот деп айткан. Булак Коом пресс. Сүйүнбек Касмамбетов президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалды. Белгилей кетсек, буга чейин аталган кызматты Досалы Исеналиев жетектечү. Өткөн жумада ал президенттин аппаратынан кетип, мамлекеттик кадр кызматына директор болуп дайындалган. Сүйүнбек Касмамбетов президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчынын милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койгон. Белгилей кетсек, буга чейин аталган кызматты Досалы Исеналиев жетектечү. Өткөн жумада ал президенттин аппаратынан кетип, мамлекеттик кадр кызматына директор болуп дайындалган. Бирок 19 октябрда өлкө башчынын милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Исеналиев жаңы кызматтан да бошотулду. Булак Спутник KG. Сапар Исаков Францияга учуп кетти. Кыргызстанда митингден кийин ар түрдүү окуялар болуп кетти. Абактан бошогондор кайра түрмөгө кайрылууга аргасыз болушкан. Бирок алардын арасынан 2 саясатчы белгисиз болууда. Алар экс-премьер-министр Сапар Исаков менен Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов. Канча күндөн бери изделип жатканына карабай, житип кеткен сымал дайындары чыкпай жатат. Учурда Сапар Исаковдун тарапташтары ага тынчсызданып жатканын айтышып, Facebook баракчасына пикирлерин жазып жатышат. Ал эми Сапар Исаковдун акыркы жолу экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн чыгып кеткенин Кундуз Жолдубаева жазып чыккан. Бул ал тууралуу акыркы кабар болгон. Андан бери бир жумадан ашуун убакыт өттү. Ал эми калк ичинде Сапар Исаковду качып кетти, Казакстан аркылуу сыртка чыгууга камданып жатат деген кабар тараган. Жел жүрбөсө чөптүн башы кыймылдабайт демекчи. Көп өтпөй казактардын Тенгриньюз Казакстан сайтына Исаков учурда Франциядан баш калкалоо сурап жатканын жазып чыгышты. Буга жооп кылып Кундуз Жолдубаева Facebook баракчасына Сапар Исаковдун жанында эч кандай өздүк документи болбогонун жана ал ансыз сыртка чыга албасын кошумчалаган. Ал эми Сапардын жакындары анын коопсуздугуна тынчсызданып жатканын билдиришкен. Сырдуу болуп жаткан Сапар Исаков учурда кимдин жардамы менен кайда жашынып жатканы белгисиз бойдон калууда. Кийинкиси кандай болот айтоор белгисиз бойдон калууда. Булак Аргумент KG. Садыр Жапаров Кыргызстан Россиянын алдындагы милдеттемелерин толук аткарат. Президенттин милдетин аткаруучу Кыргызстан менен Россиянын жылуу мамилеси ошол бойдон сакталып калаарына ишеним арткан. Кыргызстан Россиянын алдындагы милдеттемелерин бүт баарын толугу менен аткарат. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Россия 24 телеканалына берген маегинде билдирди. Ал Кыргызстан менен Россиянын мамилеси жакшы экенин белгилеп, алаканын ошол бойдон сакталып калаарына ишеним арткан. Эч кандай өзгөрүү болбойт. Эгер болот десек, анда эки тарапка тең пайдалуу келишимдер түзүлөт. Бизди Россия менен көп нерсе байланыштырып турат. Биз геосаясат, аскердик кызматташуу жана экономикалык жактан Россиянын көңүлүнүн сыртында боло албайбыз, деп билдирген Жапаров. Белгилей кетсек, Сооронбай Жээнбеков элдик толкундоого байланыштуу отставкага кеткенден кийин Жогорку кеңештин төрагасы Канат Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тарткан. Мындан улам мамлекет башчынын укуктары убактылуу премьер-министр Садыр Жапаровго өткөн. Булак Спутник KG. Жапаров ички иштер министри Ниязбеков менен коомдук коопсуздукту талкуулады. Жолугушууда кыргызстандыктар ички иштер органдарынан кылмыштуулукка каршы күрөштө олуттуу жыйынтыктарды күтүп жатканы белгиленди. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров ички иштер министри Улан Ниязбековду кабыл алды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жолугушууда министр коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берип, 1000ден ашуун милиция кызматкери республиканын шаарларында жана райондорунда күн сайын күзөттө турганын белгиледи. Жапаров жалпы кыргызстандыктар ички иштер органдарынын кылмыштуулукка каршы күрөштө олуттуу жыйынтыктарды күтүп жаткандыгын белгиледи. Коомчулук тарабынан
ички иштер органдарынын дарегини сын пикирлердин өсүп жаткандыгына карабастан ички иштер министрлиги ачык айкын ишти улантуусу зарыл. Ал биринчи кезекте милиция кызматкерлеринин коомчулук алдындагы жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Биз жарандардын милиция кызматкерлерине болгон ишенимин кайтарууга жетишүүбүз керек, деди Жапаров. Жолугушуунун соңунда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр алдыда жасалчу реформаларды натыйжалуу аткаруу зарылдыгын баса белгилеп, министрлик алдында бир катар тапшырмаларды койду. Булак Спутник KG. Жалал Абад облусунун жаңы жетекчиси Сыргабаев Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы экенин ачыктады. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы жаңы дайындалган ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы экенин ырастады. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Камчыбек Ташиевке өкүл уул болгонум чын, аны баары билишет. Өкүл уулу эмесмин десем баарына калп айткан болом. Өкүл бала болгонума 22 жыл болгон. Бул ишке тиешеси деле жок болушу керек деп ойлойм, деди ал. Абсаттар Сыргабаев 19-октябрда облустук активге тааныштырылган болчу. Сыргабаев буга чейин Барпа айыл өкмөтүн башкарып келген. Ал Мекенчилик партиясынын номер 5-катарда парламенттик шайлоого өз талапкерлигин койгон. Ал Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы экени айтылган. Булак Турмуш KG.